Алапто 24 каналының тіз эфирінде жаңалықтардан таңқы топтомыз. Студияда қызматта Тұтан Мелисов, саламатсыздар ба? Бұйыл өлкә аймағындағы жалпы айду аянтары 1,19 миллион гектарды түзет, ұшы тапта дейқандарды сапатты үйрен, жерсе мерткеч, күйічі май менен қамсыз қылу, айыл чарба техникаларын жаңырту, ирригациялық тұтымдарды оңдо чаралары көрілуді. Айыл чарбасын қаржылы 8 долборы ішке кіргізіліп, дейқандар 6%-дық үстегі менен жеңілдетілген насыяларды ала баштады. Бұйыл 395 мың тонна жерсе мерткеч керектеле тұрған болсу, азыр қампаларда анын 30 мың тоннасы бар. 40 тонна күйічі май керектеле тұрған болсу, анын 30% даяр, жалпы үрен даярдығы 64 миллион сом қаралған. Қылқандудан егіндерден үрені 99%-ға, беде үрені 94%-ға даярдалды. Бүгін кече жоғырқы кеңештің жиынында жазға айдап сеу іштеріне қарата даярдықтар талқыланған. Чарбасын қаржылы 8-ші долборында дағы 6 миллиард 200 миллион сомға ұшындай портфелі болжолдан ұтады. Мен ойлаймын, бұл мәселе осыдағы АЧК кластер деп бұл ири чарбалар бойынша 8%, АЧК фермерде бұл майда чарбалар үшін 10, анан қарешті бойынша 6%-дан біздің 2 банк, РСК жана айыл банктар беруге бұйыл дайын. Былтыр Қырғызстандың экономикасында 4,5% өсіш болды, анын içinde құрылыш секторы 110%, өнержай 6,9%, қызмат көрсету тармағы 102,9%-ға өскен. Андан тышқары импорттың көлемі азайып, экспортқа шығару жақшырған. Бұл туралы Бишкекте өткен жиынында экономика министрі Санжар Мухамбетов білдірді. Айта кетчүдерсе, бізде экспортыбыз 7%-ға өсті, импортыбыз болса 7,3%-ға қысқарды. Бұл иш аракеттердің бары, бұл өкмөттүн биримдик ишеним жана жаратмандык программаларын ишке ашырылышынын негизинде болду. Анан өзгөчө айта кетчү нерсе, бұл бизде мисалы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду боюнча 379 миллион долларга 2351 проект ишке ашырылды. Қырғызстанда қауіпсіз шаар долбору ишке киргенде жол эрежесин бузуу боюнча 1,32,673 токтом чыгарылып, анын 590,130 боюнча айдоочулар айыппул төлөшкөн. Анын көлөмү 686,254,000 сомду түздү. Бул жалпы сандын 57,2%-ын түзөт. Долбордун алкагында биринчи баскычта 110 камера орнотулуп ишке киргенде, жол кырсыгы Ордогалаада 52%, ал эми Чүй областынын аймагында 44%-га азайган. Камералардын 90-ы стационарды, кал эми калган 20-сы көчмө аппараттары. Коопсуз шаар долбоору 2019 жылы 12 февралдан тартып, Бишкекте ишке кирген. Март айынан тартып, жол эрежесин бузгандарга айыппул салына баштаган. Долбоордун биринчи баскычын Орусиялык Вега концерни ишке ашырды. Ал эми коопсуз шаар 2 долбоору үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык компания жеңүүчү аталган. Ушу аппарат программ комплекстердин баардыгын коюлуп ишке киргенден баштап, жол кырсыгынын азайганы чынап келгенде 50%-га төмөн түштү. Именно аппарат программ комплекси турган жерде. Бул эмне биз айтсак болот. Значит, бүгүнкү заманбапка жараша бул аппарат программ комплекстерди тез арада ичинде дагы жалпы дагы экинчи фаза менен кире турган, экинчи этаппен кире турган утуп алган компания тез арада ичинде койсо, бул дагы биз жол кырсыгын болтуруу максатында тиешелүү иштер оперативный багытта жүрөт да. Бишкек шаарынан жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттук ишканасы жаратылыш газы менен жүрүүчү автобустарды сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Бул максатта 650 миллион сом бөлүнгөн. Ага жалпы 100 автобус сатылып алынат. Талапка ылайык автобус 2020 жылы чыгарылган болушу керек. Транспорттун ичине 70тен ашуун жүргүнчү бата тургандай жана отургучтардын саны 26дан кем болбошу зарыл. Ошондой эле автобуста мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн аянтча болуп, пандус менен жабдылышы керек. Арыздар 18 мартқа чейин кабыл алынат. Кыргызстан айылдар конгресси айымдардын эл аралык майрамына карата Кыргыз улуттук филармониясында жыл мыктыларын сыйлады. Өлкөнүн 7 дубанынан келген көп балалуу энелер, эмгек сиңирген мугалимдер, дарыгерлер, ишкер айымдар жана аялдар кыймылынын ардагерлерине жылдын мыкты айымы, өрнөктүү жана лидер айым медалдары тапшырылды. Кыргызстан айылдар конгресси 27 жылдын ичинде 73 долбоорду ишке ашырды. Ошондой эле Кытайдын айылдар федерациясы менен бирдикте окуу борборун ачуу мерчемделүүдө. Бұл кечеге эл аралык ар кандай уюмдардын,
элчилер дагы баары чакырылган. Бул бир жылда бир бере турган чоң бийик сыйлыктар. Аларды биздин ушу аялдар конгресси 7 областта филиал, 42 райондо жана 56 айыл өкмөттүк филиалдарыбыз бар. Мына ошолор баарын көрсөтүп, чечим менен кабыл алдык. Лидер айымы сыйлык алдым. Кубанып аткан учурум ушул бизге ушунча элдин ичинен бизге көңүл бөлүп, эмгегибизди баалап, ушундай сыйлык берип атканына аябай кубанып турам. Шашылышы билдирүү өлкө аймагында 27-28 февраль күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап карга айланат. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болуп, тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Батыштан соккун шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Катуу жаан-чачын жааган убакта унаа жолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, унаалардын кыймылын кыйындатат. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга чакырат. 2020 жылдын 25 февралынан 29 февралына чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 121, 138, 198, 265 чакырымдарында, Мырзаке-Каракулжа Алайкуу автожолунун 45, 115 чакырымдарында, Алабука-Канышкыя автоунаа жолунун 68, 99 чакырымдарында, Красногорка-Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында, Казарман-Акталчат унаа жолунун 43, 44 чакырымдарында, 63, 93 чакырымдарында, Каракол-Эңилчек автоунаа жолунун 64, 90 чакырымдарында кар күрткүсү жана кар көчкү түшүү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Сиздер өлкө аймагындагы маанилүү жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышы менен тааныша алдыңыздар. Иш күнүңүз жагымдуу маалыматтар менен башталсын. Биздин канал менен бир болуп, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп турыңыз.